Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Ал-барака ма'a акабирикум." Береке силердин улууларды урматтаганыңарда. Береке силердин карыяларыңар менен. Береке силердин жаш, өзүңөрдөн 1-2 жаш болсо дагы ошолорду сыйлап урматташыңар менен силерде береке болот деген. Береке дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Береке чөнтөгүңө колуңду салып туруп 20 сомдуктан 5 бар, 100 сом, ушуга береке кирип калса 200 сом болуп калат деген түшүнүк эмес. Береке деген ал чөнтөңдө 1000 сом барбы, 10.000 сом барбы, 100.000 сом барбы, жалаң сенин кубанычыңа, сүйүнүчүңө, ата-энеңдин сүйүнүчүнө, жакшы инсандардын уртуна мындай бир жылмай тартууласына, өзүңдүн үй бүлөңдүн түптөлүшүнө, алардын күлүшүнө, алардын кийимине, алардын курсагын тоюшуна жумшала турган болсо бул береке. Эгерде чөнтөгүңдөгү акча кайгыңа, ыйыңа, мунаңды кырсыктап калган ага жана башкага жумшала турган болсо, демек сенин чөнтөгүңдө акчанын берекеси кеткен ошол. Береке деп эмнени айтат? Береке деген ал кайсы бир табиин батаңызды бериңчи десе, кол жайып, колун көтөрүп, алакан жайып, бата кылгандан баштап аягына чейин Аллах ушулардын өмүрүнө береке бер, рызкысына береке бер, үй бүлөсүнө береке бер, дасторконуна береке бер. Баарын айтса эле береке бер дей берет эле. Эмне үчүн ушундай деп атабыз? Өмүрүнө келгенде өмүрүн узун кыл дебейсизби? Дасторконун жайыл дасторкон кыл дебейсизби? Ден соолугуна да береке деп атабыз. Ден соолугун чың кыл дебейсизби? Сак саламат кыл дебейсизби? Оорубасын дебейсизби десе, ал табиин жооп берип атат. Ал-барака жундун мин ажнадилла. Береке деген бул Аллах Тааланын өз бенделерине билгизбей түшүрүп койгон, жашырын түшүрүп койгон армиясы сыяктуу. Армия сыяктуу. Эгерде ошол береке кайсы бир инсандын өмүрүнө түшсө, ал жаш туруп 90га чыгып чыккан аксакалдын жасабаган иштерин бүт баарын жасап калат ал. Эгерде береке кимдир бирөөнүн дасторконуна түшүп кала турган болсо, анда анын дасторконунда ата-энеси да, кайната кайненеси дагы, достору дагы отурганда жалаң ыраазы болуп турат. Анын дасторконунан эң мыкты инсандар даамсызат. Эгерде береке кимдир бирөөнүн жубайына түшүп калса, ал эч качан көзүн акырайтып алайтып күйөөсүнө каяш айтпайт. Эгерде береке күйөөсүнө түшүп кала турган болсо, ал эч качан ала жипти аттап, мисалы, өзүнүн жубайынын көз жашын көлдөтпөйт. Эгер береке досторго түшүп кала турган болсо, анда алар эч качан бири-бирине кыянат кылбайт. Эгерде береке ден соолукка түшүп кала турган болсо, эч качан оорубайсың. Береке сенин акчаңа түшүп кала турган болсо, дайым жакшы иштерге жумшайсың. Аллах Таалам силерге береке берсин. Ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-барака ма'a акабирикум." Береке силердин аксакалыңар менен, жетекчиңер менен, өзүңөрдөн 1-2 жаш чоң болсо дагы ошону сыйлап урматтап коюшуңар менен саңа Аллах Таала береке берет деп атканы.